Маалымат иретинде айтып кетсем, жалпысынан Жалал Абад облысы боюнча бир сутканын ичинде 25 кылмыш катталды. Анын ичинен коменданттык саат киргизген Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча 11 кылмыш. Бул Жалал Абад шаары боюнча 7 жана Сузак району боюнча 4. Ошол эле мезгилде коменданттык саатты кечки саат 20:00-дөн таң атканга саат 7-ге чейин тартип бузган фактылар катталды. Алардын саны 4. Бул Жалал Абад шаары боюнча 3 жана Сузак району боюнча 1. Текшерүүлөр жана профилактикалык иш-чаралар өткөрүү учурунда айрыкча жол коопсуздук кызматы тарабынан жалпысынан 90 автоунаа токтотулуп, айыптөлүүчү автостоянкаларга бекитилди. Жалпысынан азыркы мезгилде облус аймагында, ошонун ичинде Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча коомдук, саясий жана криминогендик абал туруктуу. Чоң рахмат. Анда биз Жалал Абадта жайгашкан телеканалдардын журналисттеринен жана ошондой эле Жалал Абад шаары Сузак району боюнча комендатурасынын түз ишеним телефонуна келген суроолорго кайрылабыз. Алгачкы суроо урматтуу Жеңишбек Мамедмусович сизге берилет. Урматтуу комендант, өзгөчө абал киргизилген аймакта катталып жаткан кылмыштардын басымдуусу кайсыл багытта жана саны канча? Материалдык жардам сурап кайрылгандар көбөйдүбү? Аларга кандай тартипте жардамдар берилип жатат? Жалпысынан коменданттык саат киргизген мезгилден баштап 25 марттан бүгүнкү күнгө чейин облус аймагында 229 кылмыш катталды. Анын ичинен Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча 75 факт катталды. Эми басымдуу бөлүк анализдин негизинде бул 11 кылмыш урулук, 7 кылмыш бул бейбаштык жана калган кылмыштар башка кылмыштан түрү. Негизи басымдуу бөлүк бул кылмыштардын урулук болуп саналып атат. Жалпысынан облус аймагында бүгүнкү күнү жардамга кайрылган жарандардын саны бир топ эле түзүп атат. Бул боюнча мониторинг анализ шаар районунда жана Сузак районунун комендатурасында дагы каттоо алып эсепке алынып атат. Бул жерде жалпы жардамга муктаж болгон жарандардын тизмеси такталып, негизинен биринчи ирет бул жерде чакыр жардамга муктаж үй бүлөлөр. Бул өзүңүздөр билесиздер, мамлекет тарабынан социалдык колдоо көрсөтүү бир топ кызматтар бар. Алардын тизмесинен алынат. Экинчиден жерлердеги айыл өкмөттөрдүн кошумча тизмелери бар. Ал жерде дагы мүмкүнчүлүгү чектелген, ооруп, кары картаң, багар көрөрү жок деген жарандарыбыздын тизмеси менен биринчи ирет ушул жарандарга жардам берилип жатат. Дайыр болсо өзүңүзгө суроо узатылат. Жалал Абадта илдетке шектелип, обсервацияга жаткырылган же карантинге алынган орган кызматкерлери жокпу? Илдет жугузуп же шектелип жаткан ИИМ кызматкерлери же башка тийиштүү кызмат адамдары облуста барбы? Кудай сактасын, бүгүнкү күнгө чейин тартип сактоочулардын арасында бул ооруга илдетке чалдыргандардын факты катталган жок. Бирок күнүгө бул маселе боюнча биз штаб отурумунда карап, жетекчилерге ар бирине бирден эскертип, санитар эпидемиялык нормаларды биз да сакташыбызга абзел экенин жеткирип, протокол түзүүнө жеткирип атабыз. Андан сырткары ар бир кызматкерге санитардык эпидемияны сактоо иретинде кол кап, бет кап, андан сырткары антисептик дарыгерлердин жардамы менен берип жатабыз. Ошол эле мезгилде постто өткөн кызмат өтөгөн кызматкерлерге тамак ашынын тазалыгын, санитарлык эпидемиялык нормаларын бүт барын эреже иретинде көзөмөлгө алып жатабыз. Чоң рахмат. Ошондой эле бүгүнкү онлайн брифингде медицина жаатында дагы тийиштүү суроолор бар. Анда урмат Арстанбекович сизге келген суроого кайрылабыз. Канча сандагы атайын дем алдыруучу аппараттар келди? Реанимацияда жаткан жарандардын саны канча? Алардын абалы кандай? Бүгүнкү күндө бизге жардам катары сырттан бир да атайын дем алдыруучу же болбосо ИВЛ аппараты деп коебуз. Ал аппараттар келе элек. Бизге азыр өзүбүздүн аппараттар жетиштүү. Область боюнча 73 ИВЛ аппараты бар. Ал баары иштейт. Андан сырткары дагы 32 аппаратыбыз бар. Аларды ремонттон өткөрүшүбүз керек. Өткөрүү иштери башталып жатат. Бирок азыр область боюнча 79 оорулуу бейтап
жатат ооруканаларда. Алардын бири дагы реанимацияда эмес, бардыгы жөнөкөй палатада, ал акыбалы туруктуу, реанимациялык оорулуулар азыр жок. Андай аппаратка муктаж болгон оорулар жок. Кудай сактасын, андай болбосун. Рахмат, урматтуу Жеңишбек Мамедович, сизге келген суроону узатабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу комендант. Менин бир туугандарым Благовещенка айылында карантин киргизилген аймакта турушат. Алар азык-түлүгүбүз түгөнүп калды, бизге тиешелүү нерселерди алып келип бир деп кайрылып жатышат. Мен Жалал Абад шаарынан продукты алып, анан кантип аларга жеткирип берсем болот? Посттордон өткөрбөй жатышат. Саламатсызбы? Сиз өзүңүз туура белгилегендей, бул карантиндик бөлгө аймак болгон үчүн ал жерде толук кирип чыгуу жагы көзөмөлгө алынып, туюу салынып, санитардык карантиндик посттор турат. Ал постто биздин кызматкер жана санитардык кызматкерлердин көзөмөлүндө. Ал аймакта кандайдыр социалдык маселе болгон чакта сөз гана биз айыл башчы, айыл өкмөттөргө да кайрылып кетип атабыз. Тиешелүү дары-дармек, оокат тизмесини бериңиздер депчи. Сиз Благовещенка аймагынын сыртында турсаңыз, сөз гана сиз алган таамашыңызды, жардамыңызды блокпостко чейин келип берсеңиздер, ал жерде сиздердин тууганыңыздар айыл башчы кызматкерлер аркылуу блокпосттон ала алат. Саламатсызбы? Менин атым Жумагүл. 17 мартта атам ооруп Ташкөмүр шаарына келдим эле. Эртеси карантин болуп, жол жабылып кайта өз үйүмө Жалал Абад шаарына кайта албай калдым. Бул жерде ата-энем пенсионерлер, тамак ашы азайып баратат. Кайра Жалал Абадка кетишим керек. Барсам посттон өткөрүшөбү. Жеңишбек мырза, сизге экен? Посттон өтө аласыз. Болгон эле сиз эгер керек болсо постко кайрылыңыз. Ал жерде биздин кызматкерлер, жергиликтүү бийлик кызматкерлери менен бирге турушат. Сиз өзүңүздүн документтериңизди өздүктүү тактай турган, аныктай турган жана себептериңизди билдирсеңиз, керек болсо сизге ал жерге өткөрүп берүүгө кызматкерлер толук жардам берет. Чоң рахмат. Демек өзүнүн жашап аткан турагына келгенге мүмкүнчүлүк бар. Сөз. Урматбек мырза, сизге суроо узатылат. Сузак районунан катталып жаткан коронавирус жуккан бейтаптар кайсы ооруканада жатат? Бегаватка көчүрүлгөн инфекциялык оорулар бөлүмүндөбү? Кечээ Бегават айылында ошол ооруканага жакын жашаган 2 адамдан дагы коронавирус аныкталды деп жатышат. Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бегават айылында Атабеков айыл өкмөтүндө азыр ошол 2 жарандан коронавирус катталды. Бул чын. 21 мартта бир жараныбыз Бегават айылынан Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына жаткырылган. Азыр бүгүн бир жаранды Индиядан келген экен. Ал кишиден дагы коронавирус аныкталып, аны Сузак райондук ооруканага жаткырылды. Бул жерде эгерде коронавирус аныкталып, алардын клиникалык симптомдору бар болсо, аны Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына жаткырабыз. Эгерде алардын клиникасы жок, бессимптомное течение деп коет, анда аларды Сузак райондук ооруканага жаткырабыз. Ала Бука районундагы бүгүнкү абал боюнча ар кандай такталбаган маалыматтар көп болууда. Ошол 7 дарыгерге коронавирус жуккан учур боюнча башкы дарыгерине карата териштирүү иши башталдыбы? Дарыгерлерге оору жукканы боюнча жергиликтүү бийлик жана башка дарыгердин жоопкерчилиги каралабы? Медицина боюнча. Эми бул суроо абдан орчундуу. Азыр күнөөлөрдү аныктай турган убакыт эмес. Биз азыр ушул средства индивидуальной защиты же коопсуздук костюмдарды кийген учурда деле ал өзү 80-90 гана процент медициналык кызматкерлерди коргой алат. Эгерде биз 100% коргойбуз десек, анда алар космонавттар кийген костюм кийиш керек, скафандр, отдельный подача кислорода болуш керек. Анан ошол кезде гана биз 100% корголот, 100% ошол жерде заражение болбойт деген кепилдик бере алабыз. Дүйнө жүзүнүн статистикасын алсак, 20% медициналык кызматкерлер бул ооруга чалдыгып, бул ооруга душар болгон. Бул ачык чындык. Анан Ала Бука боюнча айтып кетсем, ал жерде 7 эмес 5 кызматкер, 1 медайым, 4 кичи медайымдар.
Алар азыр акыбалы жакшы, туруктуу, эч кандай симптомдору жок, дарыларын ичип жатышат. Башка демек коргонуу чаралары толук кандуу эле аткарылган. Коргонуу чаралары толук кандуу аткарылган. Бул жерде эми комиссия түзүлүп көрсө болот. Бул жерде алардын бул техника безопасности деп коет да, туура кийинип чечүүдөн болушу мүмкүн. Бул жерде ошо медайымдар, анан кичи медайымдар, бул санитаркалар да. Эми санитаркалар булар баягындай образованиясы мындай выше эмес. Врач менен санитарканын деңгээли бөлөк. Бирок алар деле ошондо окутуулардан өтөт. Ар дайым баягы кантип кийиш керек, кантип чечиш керек. Анан өзүңүздөр билгендей, бул респираторда 6 саат, 8 саат чечпей иштөө абдан кыйын. Ал дем алыш кыйын болуп кетет. Кээ бирде эгер чыдабай кетип, бир жерин кармап же туура эмес чечип, же баягы грязный зонадан чистый зонага өткөн кезде бир кичине мүчүлүштүктөр болуп калган болсо, ошол кезде жугуп калышы мүмкүн. Бирок бул жугуп калган учурда деле мындай коркунуч жок. Мындан чоң бир саясат же күнөөлөрдү издеп куугунтукка алыштын кереги жок. Булар 15 күн дарысын ичет, 2 жолу анализи таза болсо, дагы 14 күн көзөмөлгө алынып, анан өз жумушун кайра аткара беришет. Чоң рахмат. Сизге кайрадан суроолонот. Жалал Абадта жалпы илдетке шектелип обсервацияда жаткан канча дарыгер бар? 14 күндүк смен алмашкандан сырткары. 14 күндүк сменден алмашкандан сырткары 49 медициналык кызматкер обсервацияда, 57 кызматкер сменден чыгып обсервацияда турат. 49 кызматкер бул ушул санэпид станция көзөмөлдөө департаментинин кызматкерлери. Алар өзүнүн иштеп аткан кызмат бөлмөлөрүндө жана жарымы бул Жалал Абад курортунда обсервацияда жатышат. Чоң рахмат. Комендант Жеңишбек Момунсовичке келген суроо. Саламатсыздарбы, Жеңиш мырза? Биз Тайгараев айылында турабыз. Менин апам 1-группадагы инвалид. Апамды жумасына 2 жолу областык больницага алып барып турушубуз керек болчу. Посттор тосулгандан бери бир эле жолу алып бардык. Кийинкилерин өткөзбөй коюшту. Апамдын башында опухоль бар жана инсульт болгон эле. Ошондуктан тез неврологко жана ошондой эле неврохирургка көрсөтүп турат элек. Кечээ түшсөк да пропуск алгыла деп өткөзбөдү. Ушул маселени чечип берсеңиздер. Саламатсызбы? Эгер сиздерди медицина тарабынан дарыгерлерибиздин көрсөтмөсү болсо, эгер буга чейин да сиз барып кайрылып турган болсоңуз, сөзсүз гана бул документтер болуш керек. Ал документтер менен жана өзүңүздү тактай турган документтерди алыңыздар, блокпостко келиңиздер. Ал жер жагдайыңызды түшүндүрүп, блокпостто кызматкерлерге тиешелүү ошол кагаздарыңыздарды көрсөтсөңүздөр, сиздерге эч кандай тоскоолдук болбойт. Бул боюнча ар бир постторго түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Тиешелүү көрсөтмөлөр берилген. Ал жерде бул кызматкерлер бүт баары бул эрежелерди сактап сиздерге жардамчы болот. Демек, ошого эле улай ошого эле окшош суроо экен. Ырыс айыл өкмөтүнүн Ладанкара айылынан болом дейт. Таятам операция болгон эле. Ошондуктан ооруканага бара албай жатабыз. Посттордон пропуск сурап өткөрбөй жатышат. Кантип барып көрүп келсек болот дейт. Операциядагы кишиге келип көрүш керек экен. Ладанкара Сузак районунун Жалал Абад шаар менен ортосуна чектешкен айыл болуп эсептелет. Ал жерде болгону бир эле блокпостубуз бар, Ак жол блокпосту. Блокпост көп болсо 1 чакырым аралыкта. Сиздер ал блокпостко келип, тиешелүү өзүңүздүн өздүк документтериңизди көрсөтсөңүздөр, күндүзгү мезгил 20 кечки 20:00 чейин сиздер өтө аласыздар. Ал жерге жарандардын өтүүсүнө эч кандай чектөө жок. Урмат мырза, сизге келген суроо. Бек Абадка көчүрүлгөн райондук инфекциялык оорулар бөлүмүнүн калк жыш жайгашкан жерде экенин эске алып, облустук ооруканага жаткырууга болбойбу? Коронавирус аныкталган бейтаптарды. Бек Абад айылындагы инфекциялык ооруканада бир дагы оорулуу коронавирус менен жаткан жок. Бул Сузак районундагы ооруканада жана Жалал Абад облустук клиникалык ооруканада ушул 2 жерде инфекциялык ооруканаларда жатышат.
Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери мекемеде обсервацияга алынган. Ушул маалыматты ачык эле ырастап койсоңуздар, ар кандай сөздөр аралап жүрөт. Коомчулукка ушул обсервацияга алынган дарыгерлердин жакындары, тааныштар аркылуу деле маалымат тарап жатат. Андагы кызматкерлер ырастады, бийлик да ырастайбы? Биз буга чейин да айтканбыз, ошо 49 биздин санэпид көзөмөл борборунун кызматкери обсервацияда турат. Анткени ошол жерде бир кызматкерибизден коронавирус аныкталган. Калгандарынын бардыгын биз экспресс диагностикага өткөргөнбүз. Андан сырткары ПЦР анализ, мазок деп коебуз, алып өткөрүп, алардын баары отрицательный. Азыр 12 күн өткөндөн кийин алардын баарын кайталайбыз. Эгерде алардын баары таза чыкса, отрицательный болсо, анда алардын обсервациясынан чыгышат. Азыр деле ошол обсервацияда отуруп, өзүнүн бөлмөлөрүндө өз ишин алып барып атышат. И мындан дагы сырткары алып бара беришет. Ошондой эле баягы Ала Букадагы дарыгерлерге байланыштуу суроо. Ала Бука районунда 5 дарыгер болсо, башка дагы 2 дарыгер кайсы райондордон деп суроо түшүп атат? Бирин айтып кеттим, азыр мына санэпид службасы деп, экинчиси дагы ушул Жалал Абад шаарда областтык клиникалык ооруканасынан, ал дагы ушул кичи мейман. Жалал Абад курорту санаториясынын да кызматкерлери обсервацияга алынганбы? Жок, Жалал Абад областындагы курорттун сотрудниктери эч кимиси обсервацияга алынган эмес. Демек ал жактагы кооптонуулар жалган? Жалган, ал жерде азыр ошол биз медициналык кызматкерлер ошол жерде жайгашканбыз. Урматтуу комендант, мен азыркы учурда Бишкектемин. Балдарым айылда, Ала Бука районунда. Өзүм Россия Федерациясынын жаранымын, кантип балдарыма кетсем болот. Жолдон аябай катуу текшерүү болуп жатат дегенден жолго чыга албай жатамын. Эгерде сиз Бишкек шаарында турсаңыз, жана Ала Бука районуна киргиңиз келсе, Россия шаарынан келгениңизге бир топ мезгил болгон болсо, эгерде сиз кече жакында келбесеңиз, анда сиз Бишкек шаарындагы пропуск бөлүмдөрүнө кайрылып, ал жерден тиешелүү кагаздарыңызды көрсөтүп, уруксатыңызды алып шаардан чыксаңыз болот. Жалал Абад облусунда жана Ала Бука районунда сиздерге эч кандай чектөө жок. Мен Благовещенкада жашайм, 2 балам менен. Барып айылына келдим, эми үйүмө кете албай жатамын. Кантип өтсөк болот? Жардам берсеңиздер дейт. Благовещенка айылы өзүңүз билесиз, алгачкы оору чыккан аймак болуп эсептелет. Чогуштоору. Бул жерде толук карантиндик санитардык посттор туруп, ал жерге кирип чыгуу чектелген. Сиз мүмкүн болсо, урматтуу жаран, ошол чектөө мезгили убактысы бүткөнчө, ошол азыркы жериңизде, ордуңузда туугандарда туура түшүнүп, абалды туура кабыл алып, ордуңузда эле калсаңыз туура деп эсептейм мен. Урматбек мырза, сизге келген суроо. Россиянын Иркутск облусунда чыгарылып жаткан калидавир таблеткаларын Кыргызстанга да алып келдиңиздерби? Бизде азыр калидавир бул торговый названиясы, бизде Алувия деген торговый названиясы менен, бирок курамы ошол 2 антивирустук заттан турган Алувия деген препарат менен биз дарылап, бүгүн 21 жаранды дарылап чыгардык. Бул дары бизде азыр дагы 175 кишиге оорулууга жете турган дары запасыбызда бар. Андан сырткары дагы бул министрлик, өкмөт тараптан бул дарыны Кыргызстанга алып келүү боюнча бүт иш-чаралар жүрүп жатат. Обсервацияда канча мектеп курагындагы балдар бар? Алардын абалдары кандай? Жалпысынан обсервацияда область боюнча 173 киши бар. Алардын арасында жаш балдар жок. Кандайдыр бир вакцина элге массалык түрдө берилет, ошону алуудан баш тартыңыздар деген негиздеги маалыматтар тарап жатат. Облустук штаб тарабынан алдыңкы күндөрү кандайдыр бир прививканы массалык түрдө берүү планы барбы? Тактап койсоңуздар. Бул коронавирустан эч кандай бир вакцина жок.
дүйнө жүзүндө жок. Бул башка чоң ири күчтүү мамлекеттер тарабынан вакцинаны ойлоп табуу боюнча иштер жүрүп жатат. Булар баягындай лабораторно, клинический испытанияларда жүрөт. Бирок алардын бардыгы тастыкталып, коомчулукка тарай элек. Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө дагы дүйнө жүзүндө коронавирустан вакцина жок. Эч кандай вакцина жок. Ошондуктан эгерде 1,5 вакцина алыңыз, же мына вакцина сатып алыңыз, же бул жардам берет, ал жардам берет десе, андан бул жалган, мындай нерселерден алыс болуш керек. Урматтуу комендант, ушундай баягы дагы деле болсо, мисалы айрым учурда WhatsApp социалдык тармак аркылуу жалган маалыматтар тарап жаткан учурлар болуп атат. Аларга болгон көзөмөл бүгүнкү күндө кандай жүрүп жатат? Көзөмөл такай жүргүзүлүп жатат. Бул багытта WhatsApp жана башка соц тармактардагы болгон чындыкка дал келбеген, элди дүрбүлөңгө салган маалыматтар таратуу боюнча жоопкерчилик бар. Бул боюнча азыркы мезгилде жалпысынан 2 факт катталып, бул факттар боюнча такталган жарандарыбыз бар. Себеби кээ бир учурларда тилекке каршы айыл жерлерде биздин жарандар кээ бир ушак кайын кептерди угуп алып, болбогон, такталбаган расмий эмес маалыматтарды элдерге жайылтып атат. Бул кылмыштардын саны баары иреттелип, териштирүү жүрүп атат. Бул болгондон акыркы мезгилде катталган 2 кылмыш. Жалпысынан бул багытта өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик, улуттук мамлекеттик кызмат тарабынан көзөмөлгө алынат. Биздин бир топ атайын кызматтар бар. Бул социалдык уюмдар жана WhatsApp, Telegram жана бир топ башка топтор бүт бара көзөмөлгө алынып атат. Азыркы технология жетишкен мезгилде бул маалыматтарды тарткан кишилерди аныктоо оңойго келет. Ошон үчүн мен жарандарды бир рет айтып эскертип кайрылып кетем. Такталбаган жана чындыкка дал келбеген, расмий маалымат болбогон маалыматтарды таратып, элдердин арасында дүрбүлөңгө салбаңыздар деп. Ошондой эле урматтуу Женишбек Мамайнусович, мен сизден суранат элем, азыр пропуск боюнча көптөгөн суроолор болуп жатат. Пропускту кимдер алса болот, жана кандай жарандарга берүүгө туура келет, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Пропуск боюнча бүгүнкү күнгө чейин 17 миңден ашуун кайрылуулар болду биздин штабка. Негизден азыркы мезгилде 1200гө чукул пропуск берилди. Басымдуу бөлүгү бул биринчи ирет биздин дарыгерлер, фармацевттер багыты боюнча дары-дармек ташыган жарандар. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, бул негизги адамдын жашоосун токтотуу үчүн азык-түлүк ташыган, тамак, оокат ташыган бир топ уюмдар жана мамлекеттик кызматтар, сөзсүз гана мамлекеттик атайын кызматтар. Бул өзгөчө кырдаал, светке байланыштуу, нефти көзөмөлдө байланыштуу жана бир топ мамлекеттик атайын кызматтарга бергенбиз. Ошол мезгилде айыл өкмөттөр көп учурда кайрылып атат. Айыл өкмөттөр бир гана өздөрүнүн кызматтык автоунаалар эмес, ошо айыл чарбадагы алек болгон автоунаалар жана айыл жерлерине тамак ташуучу автоунааларга, буларга бүт баарына биринчи ирет чектөөсүз берип атабыз. Андан сырткары, мына жогоруда суроо берилгендей, кээ бир жарандарыбыз жеке автоунааларына уруксат сурап атат. Бул ден соолугуна байланыштуу жана такай медициналык көзөмөлгө алынган жарандар. Негизинен бул тармактарга биз жана бул түрлүү жарандарга биз токтоосуз бүт баарына пропуск деп коебуз, аны берип атабыз. Демек, ыксыз пропускту бере берүүнүн эч кандай кажети жок. Ооба. Көрсөтүү соңуна чыгып баратат. Урматтуу Урматбек Арстанбекович, жалпы тере көрүүчүлөргө ошол медицина жаатындагы өзүңүздүн кайрылууңузду жолдоп өтсөңүз. Урматтуу кыргызстандыктар, барыңыздар, үйүңүздө отуруңуздар, жалан таркатылган маалыматтарга ишенбегиле. Бул коронавирус жок экен деп айрым биздин бейтаптар чыгып алып, туура эмес маалыматтарды берип атышат. Алардын бардыгы чындыкка дал келбейт. Ал бейтаптардын бардыгы вирус аныкталып, бирок алар ошол башка бирөөлөргө жугузбаа максатында биз алардын баарын дарылап, андан кийин 2 жолу анализ алып, алардын анализи таза чыккандан кийин гана, андан кийин да көзөмөлдө турушат алар. Ошондуктан биздин официалдуу гана маалыматтарыбызга ишенип,
мындан башка мына соцсеттер чыгып аткан жалган, жашык, туура эмес, түшүнбөстүк болгон маалыматтарга ишенбеңиздер. Андан кийин ар дайым өзүңүздөрдүн гигиеналык, жеке гигиеналык талаптардын баарын аткарыңыздар. Коменданттык саатка баш ийиш керек. Карантиндик самоизоляцияга баарыбыз өтүшүбүз керек. Ансыз бул ооруну биз жеңе албайбыз. Ар дайым эгер көчөдө жүрсөңөр 3 метрлик аралыкты сакташ керек. Ар дайым маска тагып жүрүш керек. Бул маска бир эле сизди эмес, жаныңыздагыларды да коргойт.